Компьютер кандай иштейт? Жөнөкөй тил менен. Компьютер кандай иштейт? Жөнөкөй тил менен. Салам достор, бүгүн силерге эң негизги суроонун жообун түшүндүрөм. Компьютер кандай иштейт? Бул тема IT дүйнөсүнө жаңы киргендер үчүн маанилүү. Себеби компьютерди туура түшүнбөсөңөр, аны жакшы колдонуу да кыйын. Эң биринчи билип алчу нерсе бул компьютер кандай бөлүктөрдөн турат. Башынан баштаганда эле процессор, CPU же болбосо центральный процессор. Бул компьютердин мээси, ал баардык эсептөөлөрдү, тапшырмаларды аткарат. Мисалы сен Word'ду ачасың, процессор ага команда берет жана башка бөлүктөр менен иштешет. Процессордун күчтүүлүгү, кубаттуулугу канчалык жогору болсо, компьютер ошончолук бат, тез иштейт. Экинчиден, эс тутум, RAM, оперативная память, же болбосо оперативка деп коебуз. RAM бул убактылуу эс тутум. Мисалы сен браузерди ачтың, ал RAM-да убактылуу сакталат, колдонуп бүткөндө өчөт. RAM канчалык аз болсо, көп программа ачканда компьютер жай иштеп калат. Ошол үчүн дагы программаларды жайнатып ача бербеш керек. Үчүнчү, туруктуу эс тутум. HDD. Үчүнчүдөн, туруктуу эс тутум. HDD же SSD деп айтабыз. Же болбосо жесткий диск деп коебуз орусча. Бул жерде сенин баардык файлдарың, документтериң, видеолоруң, программаларың сакталып турат. Жана айта кетчү нерсе, HDD бул эски түрү, жай иштейт. SSD болсо бул жаңы түрү. Бул бери дегенде 5 эсе тезирээк иштейт. Мисалы Windows же оюн SSD-де болсо, компьютер тезирээк иштейт. Төртүнчү бөлүк видео карта. Бул бөлүк сүрөт, видеолорду иштетүүгө жооп берет. Оюндар, видео монтаж, 3D модельдер, мунун баардыгы видео карта менен иштейт. Ушу видео картага келгенде көбү сурап калышат, кандай видео карта тандаш керек деп. Эгерде жөнөкөй эле офис иштери болсо, анда жөнөкөй эле видео карта жетиштүү. Башка бөлүктөр. Монитор бул экран, жөн эле маалыматтарды көрсөтөт. Клавиатура менен мышка ошол компьютер менен болгон байланышуу. Motherboard, энелик плата, же болбосо орусча материнская плата деп коебуз. Ал баардык азыркы айтып өткөн бөлүктөрдүн баарын бириктирип турат. Компьютер кантип иштейт? Сен мисалы интернет браузерди ачасың, бул буйругуң процессорго барат. Процессор HDD же SSD-ден, жесткий дисктен браузерди табат. Браузер оперативдик эс тутумга, RAM-га жүктөлөт. Жана монитор аркылуу бизге браузер чыгат. Жана сен мышка, клавиатура менен браузерди башкарасың. Ушундай эле процесс баардык программа, оюндар үчүн иштейт. Компьютер бул толук системалар жыйындысы десек болот. Ар бир бөлүк өз милдетин аткарат. Жогоруда айтып өткөндөй, процессор эстейт, RAM убактылуу эстейт, HDD же SSD сактайт, видео карта сүрөт же видео үчүн, монитор болсо ошонун баарын көрсөтүп берет. Ошонун баардыгын клавиатура, мышка менен башкарабыз. Булардын баары биригип биздин күнүмдүк тапшырмаларыбызды аткарат.